Жогорку кеңештен депутаттары тарап кетишти. Биротоло тарап кетишти деп ойлоп албаңыздар, болгону тыныгуу алышты. Эл менен жолугабыз деген шылтоо менен кече токтом кабыл алышты. Ага ылайык 4 апрелге чейин жыйынга чогулушпайт. Эл менен жолугабы же эс алышабы, эми алардын өз эрки да. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 148 беренесине ылайык Кыргыз Республикасы Жогорку кеңеш токтом кылат. 2024 жылдын 18 мартынан тартып, 20 мартын кошуп алгандагы жана 25 мартынан тартып, 29 мартын кошуп алгандагы мезгил Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоочулар менен иштөө убактысы деп эсептелсин. Каттоодон 81 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 71, каршы жок, баары 71, катталды 81, токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибиндеги бардык маселелер каралып өттү. Бардыңар жерлерде шайлоочулар менен жакшы жолугуп, көйгөйлөрдү, маселелерди угуп келиңиздер. Кийинки 4 апрелге чейин, пленардык жыйынга чейин сак саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар деп мандатын тапшырып кеткен